Урматтуу Адылбек Алешевич, сиздин эми өмүр баяныңыз таза экен, коомчулукта эч кандай негатив жок экен. Сизди колдойбуз. Данияр Жолдошевич, сизди да колдойбуз. Урматтуу Бакыт Төлөмүшев, сиз Данияр Жолдошевичтин жолун жолдосоңуз, мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошосуз. Анан урматтуу Адылбек Алешевич, бизде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Баткен областына өзгөчө макам берген, өзгөчө статусу бар. Ошол эле учурда Баткен областын өнүктүрүү багытында 500 миллион жыл сайын бөлүнөт. Ошону 1 миллиардка көтөрүп берсеңиз, себеби ошол бардык өнүктүрүү багытындагы салган имараттар бардыгы долгострой болуп калып атат да, акча жетишпей жатат. 2 жылга, 3 жылга чозулуп кетип атат. 1 миллиардка көтөрүп берсеңиз, анан ошол эле учурда Баткен областында 6 шаар бар да, бул Кызылкыя, Кадамжай, Айдеркен, Баткен, Разаков, Сүлүктүн шаарлары дагы өнүгөт эле да, ошол 1 миллиарддын ичинде. Оюңуз кандай ушуга? Ушуну колдоо берсеңиз. Рысбек Саламович, Баткен областына дайыма көңүл бурабыз. Азыр кээ бирде ошо 500 миллиондагы толугу менен өздөштүрүлбөй калып жатат да. Баткен областына бир гана бюджеттен эмес, эл аралык финанс уюмдары аркылуу дагы жардамдарды биз беребиз. Туура айттыңыз, ошол өздөштүрүлбөй калган үчүн ошол Баткен областындагы жетекчилердин жоопкерчилигин караш керек. Карайбыз. Ошону карап чыксаңыз. Андан тышкары бизде Баткен областында Кадамжай районундагы чек арага чектеш айылдар чек ара статусуна кирбей калган да. Чынына келгенде ошол Өзбекстан менен чек арага чектеш айылдар бар. Статуска кирбей калган. Мен ошолордун тизмесине берейин, сиздер ошону чек ара статусуна киргизип берсеңиздер. Статустарын эми мына өзүңүздөр билип аткандай чек ара маселелери акырындан чечилип атат да. Мына Кыргызстан эми бүт коңшу өлкөлөр менен чек араны чечкен мамлекеттердин бирине биз кошулуп атабыз. Ал статустарды карап көрөлүчү аны. Ошо боюнчадан жооп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анан мына саламаттык сактоо тармагында эми врачтардын айлык маянасын 110 000 сомго чыгардык деп өткөндө министр Алымкадыр Сабирдинович айткан эле да. 110 000 сом алган врачтарды биз укпадык. Анан ошол эле учурда тех персоналдын айлыгы такыр көтөрүлбөй келатат экен да. Топ мопторду айтып атасызбы? Саламат сактоо топ мопторду мен айтып кеттим, бул январь-февраль айларында карайбыз, дагы бир марттарда сунуш беребиз. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, колдойбуз.